Мына ушул курбандык болгону шариатта 3 күндө эле болот. Айт күнү, эртеси, анын эртеси. 10-у, 11-и, 13-ү. Зилхиджанын 10-у, 11-и, 13-ү. Мына ушул 3 күндө гана курбандык болот. Кийин курбандык болбойт. Ошол вакытта курбандык кылсаң, сообун аласың, кийин албайсың. Кийин жыл бою жүздөгөн, миңдеген койду сойсоң деле курбандык соого жетпейт. Ошол күнү кичинекей кой сойгон болсоң, сен уттуң. Кийин күнүнө 10дон кой сой, 100дөн кой сой, сен эчтекеге соопка ээ болбойсуң. Жөн эт жейсиң, эчтекеси жок. Ал эми курбандык эмне болот? Курбандыктын фазилети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бисми Аллаху акбар" деп курбандык сойгондо каны жерге түшпөстөн туруп Аллахтын астына барат дейт. Каны жерге түшө элек кабыл болот Аллах субханаху ва таала. "Ва ма лана фиха я расулаллах" деп сахабалар сураганда, ар бир түгүнө миңдеген сооп берилет деген. Ар бир түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар? Канча жүнү бар? Ар бирине канча болот экен? Эсе кылып Алла таалам сооптор берет деген. Аны кечке отуруп эсептей албайсың, канча жүнү бар экен, түгү бар экен. Демек, ушундай сооп берилет, Аллах субханаху ва таала эсе кылып берет. Бир эле кой сойгон болсоң, ар бир түгүнө сооп берилет. Ар бир садакаңа, этин садакаңа өзүнчө сооп берилет. Анан эң чоң фазилети хадистерде келет, кыямат күнү келгенде бул сират деп коет. Сират көпүрөгү. Ошол жерде сага улоо болот. Сират көпүрүүдө улоо болгон нерсе уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт. Сират көпүрөгү бул дүйнө менен ахиреттин ортосунда көпүрө. Бул дүйнө бүтүп, махшар бүткөндөн кийин сират көпүрөгүнө барылат. Ким ошону өтүп барса ахиретке өтүп кетет, бул же нар жагы бейиш иншалла. Экөөнүн ортосунда көпүрө турат, сират көпүрөгү. Мына ушул жерден өтө турган болот адамдар. Ар түрдүү өтөт амалына жараша. Ошол жерде өткөнгө себеп болгон нерсе ушул кылган курбанчылыгың болот. Бул кылган курбанчылыгың баягы улоо болот деген уламалар эки маанасын айтат. Бир маанасы кадимкидей эле ошол курбанчылыгың улоо болот дейт. Ошону мени өтөсүн дейт. Экинчи маанасы уламалар айтат, ошо курбанчылык себептүү Аллах субханаху ва тааланы тезде башка улоолорго салып өткөзүп берет дейт. Эми кандай болгондо дагы ошол бүтүн сураттан өткөнгө ушул курбанчылыктын тиешеси бар. Тиешеси бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң жакшысын сойгонго, эң күчтүүсүнү, чырайлуусуну, семизини сойгонго аракет кылыш керек. Эптеп, септеп эмес. Бул Аллага бериле турган нерсе. Кур'ан-ы Керимде Алла таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Жакшы көргөн нерсеңерди Кудай жолдо бермейинче силер бир деген макамга жете албайсыңар дейт. Чоң макам, жакшы деген адамдын макамына жете албайсыңар дейт.